балаң акысы ушул субханалла. Балаңа жакшы тарбия берүү. Тарбия бериштен мурда, биринчи балаңа жакшы ат коюшуң керек. Мен жана башында айткам, кимдин үйүндө Мухаммад деген бар болсо береке болот айтып турабы? Эмне үчүн айттым? Анткени балдарга Мухаммад, Ахмад, Махмуд, Мухтар деген аттарды койгула. Илгери такыр болбой калганда, биздегилердин баары тең кояны коянды ошондой кое турган болсоң, элдин баары тең жаман көрүп, мында бир кысып турган мезгилде акырын эмне билбей Мамбет деп коюшкан. Мамбет деген бул Мухаммед да. Мамбет Садык. Бул Мухаммад Садык да. Мамбет Алы дегенчи, Мухаммад Али деген сөз. Карасаң мындай нерсе. Ушунча деңгээлде кыскартып туруп, анан кийин биз ушинтип акырында коюп, ошонун себебинен жакшы болсо береке болуп чыгып келет экенбиз туугандар. Баланын акысы жакшы ат коюу. Андан бала төрөлгөндөн кийин ат эле коюп койбойсуң. Ага илим, билим берип, тарбия беришиң керек. Алма сагынан алыс түшпөйт дейт. Мен сурай берем көбүнчө, арак ичесиңби? Десем, ой ичем. Эмнеге ичесиң дейм да. Көрөм жөн эле дейт да. Ай ата пропал дедим да. Атаң көрүп. Ал сен жөн эле ичип жүргөндө байкасаң сенин балаң карап жүрөт, мындай карап, мындай кызың карап жүрөт. Анан кийин балам кайдан алкаш чыгып калды, балам кайдан наркоман чыгып калды, балам кайдан жин чыгып калды деп, эмне экен, үшүмшүк сага окшош бала туулуп калган деп аялы күнөөлөшөт да. Сен бул таекесин тартып калыптыр. Бул кайнатам тартып калыптыр. Деп эмне экен, башка бирөт. Бирок сен күнүң алкашсың да, сен күнүгө арак чотпойсуңбу? Сен күнүгө тамеки чегип атасың, балаң тамеки чекпейди. Чегет балаң тамеки. Сен уурусуң субханалла. Бирөөнүн керек болсо, мына кошунаңдын мындай бир алакандай жерине кирбе дейт пайгамбарыбыз. Ким бул дүйнөдө бир кошунан бир алакандай жерине мынтип кирип кетсе, ошол мына жердей болгон тозок болот. Ошол сен бир кошунаңдын алакандай жерине кирип кеткен себептүү сенин балаң субханалла жер жүзүнө жанагындай бир киши өлтүргүч же зулум болуп чоңоюп баштайт. Алындар Абул Касым рахимулла деген бир чоң алым өткөн, ошол эки айтат да. Атасынын бир адам күнөөсүнө бирөө жооп бербейт. Бирок ошол атасынын көрсөткөн жолу менен бала жол чабат. Кыргызда сөз бар, аккан асуудан, аккан арттан эмне калат? Суу кагат. Бул сен чаптың да ошо арактычы. Эми ал суу агыш керек деп турабы? Каяк жака чаптың? Камоктогу аракабы? Же синтетический наркотикеби? Же балким нашаға тарткандырсың. Балким душмандыкка, уурлукка тарткан коюп койгонсуң. Балаң ошол жака барып атат. Же кумар оюнуна субханалла. Мына ушундай.